Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Назар программасы. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев. Бизден алыстабай туруңуздар, анткени өтүп бара жаткан жумадагы орунттуу делген окуяларды кайрадан эсиңиздерге салабыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга өтүп кетти деген каңшар тарады. Чын бышыгы кандай? Карадария суусунун деңгээли көтөрүлүп, 100 гектардан ашык үлүш жер менен 250 гектардай аянты суу каптап калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай иштерди жасады? Кыргызстан суулуу өлкө болгону менен өлкөдө 653 айыл таза сууга муктаж. Эми Дүйнөлүк банктын карыз акчасына суу жеткирүү аракети башталды. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары мэриянын ишин сынга алды. Аткаруу бийлиги эмнеден жазды эле? Өзбекстан менен чек арадагы Чечме бекетин жаап салуу талабы коюлган чакта Тажикстан менен болгон чек арада да маселе жаралып жатат. Берибизде Ош облусундагы Кемпироват суу сактагычынын айланасындагы маселе боюнча сөз кылуу менен баштайбыз. Бул суу сактагычтын айланасындагы күмөн жараткан маселе коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштаган окуялардын бири болууда. Анткени Кыргызстандын аймагы делген жерге көңүл бургула чек ара тилкеси деген жазуу илинип калган. Анын кызыгы мындай эскертме тактайчасынын ары жагында кыргызстандыктардын үлүш жери болуп, ал жакта тургундар дыйканчылык кылышчу. Мындан улам жашоочулар ошол жерини да өтүүдөн кооптонуп калышкан. Ошентип Кемпироват суу сактагычы кошуна мамлекетке өтүп кетеби деген кооптонуу жаралган. Мындай эскертме тактайчалар ушул айдын башында өзгөндөгү Баштоо айыл өкмөтүнө караштуу Кашкатерек айылындагы үлүш жерлерге коюлган. Көтпөй жергиликтүүлөрдүн арасында Кемпироват суу сактагычы менен кошо үлүш жерлерде коңшу мамлекетке өтүп кетти деген маалымат тараган. Жергиликтүүлөрдү чочулган эскертме тактайча мына ушул мен турган жерге коюлган, анда эскертүү чек ара тилкеси деген жазуу коюлган. Мындан улам жергиликтүү тургундар мындай өздөрүнүн эккен эгиндерине өтүүдөн кооптонуп калышкан. Жергиликтүүлөрдүн тынчсыздануусунан кийин жергиликтүү бийлик чек ара кызматынын макулдашуусу менен мына ушул тактайчаны алып коюшкан. Ошентсе да жергиликтүү эл Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга өтө окшойт деп күмөн санап турушат. Мындай тынчсыздануулардан улам жергиликтүү бийлик Кашкатерек жашоочулары менен чогулуш өткөргөн. Анда айылдыктарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ынтымак чек ара заставасы келди. Мен бардым, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кайтып ошол табличкалары азыркы күндө алар алып кетишти. Азыркы күндө эч кандай жер Өзбекстанга өткөн эмес. Ал жерде Баштоо айыл өкмөтүнүн жарандарынын үлүш жерлери. Анткени менен азырда жергиликтүү тургундарда чоочулоо бар. Себеби чек ара кызматы эскертме тактайча коюлган аймакта жарандар өздүгүн тактаган документи менен жүрүшү керектигин айткан. Бул айылдыктар менен болгон чогулушта да эскертилген. Малыңарды жайып жүрө бересиңер, өзүңөр кадимкидей өтөсүңөр бул жака. Сиздер Кашкатеректин тургундары кадимкидей жүрө бересиңер. Болгону сырттан келген адамдар кирбейт. Мүмкүн эмес бул жерге. Ошондой түшүндүрмени берип, анан эл анда биз түшүндүк, биз жүрө берет экенбиз кадимкидей. Эми элде бирок күмөн болду. Ушинтип барып туруп кийин өтүп кетпейби? Деп ошонун боюнча кооптонуу болду эми азыр. Кийин өтүп кетпейби Өзбекстанга? Может быйылдан кийин. Мамлекеттик чек ара кызматы жергиликтүү элдин тынчсыздануусуна негиз жок деп билдирет. Азырынча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык комиссиясы Кемпироват суу сактагычын кайсыл тарапка тийиштүү экендигин тактай элек. Көрсөтүлгөн аймакта мамлекеттик чек ара ушул күнгө чейин такталган эмес. Эки тарапта такталбаган аймакка эч ким кирбегендиги тууралуу макулдашуу бекитилген. Ошондуктан ал жерге эч бир тараптын жарандары, чек арачылары эч ким кирген акысы жок. Ал аймакта көрсөтүлгөн аймактан көлдөн Кемпироват көлдөн өтөт чек ара, мамлекет чек ара. Ошол өздөрүнүн эле коопсуздугу үчүн чек ара белгиси коюлган. Буга чейин Кыргызстан, Өзбекстан өлкө башчылары жолугуп, эки тарап ортосундагы такталган чек аранын 85%-ын бекитишкен. Калган тактала элек тилкеде дал ушул Кемпироват суу сактагычы калууда. Эки тараптуу сүйлөшүү дале уланууда. Бирок талаш жараткан аймактар качан чечилиши азырынча аныктала элек. Марат Акимбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.
Суу темасын улай. Өтүп бара жаткан жумада Өзгөндөгү Кара Дарыя суусунун деңгээли көтөрүлүп, 107 гектар үлүш жер менен 246 гектар аянтты суу каптап кетти. Бул маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Алардын аракетинен кийин убактылуу дамбалар коюлуп, үйлөрдү каптап кетүү коркунучу жоюлду. Буга байланыштуу өкмөт башчы Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаратылыш кырсыктарын алдын алуу тапшырмасын берген. Азыр жээкти бекемдөөгө оор техникалар тартылып, жумуш дээрлик аяктап калды. Кененирээк кабарчыбыз кеп кылып берет. Өзгөндүн Баштөө жана Ширала айылдарындагы үлүш жерлер жаандан улам минтип сууда калды. Катуу жааган жаан 100 гектардан ашуун бакты жана Өзгөн Девзара кооперативине таандык 200 гектардан ашуун айдоо аянтын каптаган. Мындан сырткары агын суу турак үйлөргө да жакындап, 18 кожолукка жана табигый жээкти жеп кетүү коркунучу жаралууда. Суун ашы сойдан туура кетарды алды. Суу башында сайдан түз кетчүлө. 5-6 жыл мурунда жууп кетип, кийин дамба курулган эле. Кайсы тараптан шагылалса ошол жака суугунан чыгып келип атат. Азыр эми мына эгенегели деп кесек суу каптап турат. Эми эмне кылабыз? Күтөбүз да. Учурда көйгөйдү чечүү максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийлик тарабынан тийиштүү чаралар көрүлүп жатат. Кара Дарыя сайынын жээгине бир нече оор техника тартылып, атайын тосмолорду куруу аракеттери жүрүүдө. Өз кезегинде адистер маселе жаратып жаткан бул жагдайдын себептерин үзгүлтүксүз казылып жаткан шагылдын кесепетинен деп түшүндүрүшөт. Аслана азыр суунун нугун буруу максатында иштерди алып барып атабыз. Мына Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен техникалар кетирип атайын таштарды алып келип түшүрүп атабыз. 4 техника иштеп атат. Суунун bir погрузчик иштеп атат, 2 таш алып келип, экскаватор иштеп атат. Суунун буруп, кайра ордуна киргизебиз. Кооптуу абалга алып келип жаткан бул жагдай тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабардар. Алардын айтымында суу каптоо коркунучун туудуруп жаткан жагдай мурунку шагыл казылып кеткен жерлерге байланыштуу. Ал эми бүгүнкү күндө бул маселе колго алынып, сайдын жээгинен шагыл казбоо тууралуу жобо иштелип чыгып, анын негизинде тийиштүү көзөмөл жүрүп жатат. Лицензияны Бишкектен борбордон алып келип алып, каалагандай кылып иштетиши. Мына азыр жаңы мыйзам кабыл алып туруп, мына айыл өкмөттөрүнүн өздөрүнө берди. Азыр буну биз убактылуу баардыгын токтотконбуз да, ушу жерлерден шагылар. Бул мурунку алынган, мурунку жасалган иштер эле. Азыркы тапта Кара Дарыя суусунун көлөмү 54 кубтан ашуун дешет адистер. Бирок алардын айтымында жаздын келиши менен суу кирип, бул көрсөткүч дагы өсүшү мүмкүн. Ошол себептен сайдын кооптуу жерлерине дамба куруу маселеси жаралып жатат. Аталган жагдай менен Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов өзү жеринен таанышып, абалды жөнгө салуу боюнча тапшырмаларын берди. Азыр суунун нугун ар жака буруп, ордуна салып. Анан могул жерди бекемдеп, пока неме кыла, эсполо менен жаа бергиле бул жакта. Мындан ары Кара Дарыя суусунун жээктерин бекемдөө үчүн дамба куруу керек. Ал үчүн 8 чакырым узундуктагы дарыянын 2 жээги тосулууга тийиш. Бирок азырынча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде дамба курууга каражат жетпейт. Ал жерге ошол 16 чакырымдык дамба куруш үчүн, ошо айылды куруш үчүн 600 миллион сом керектелет. Азыркы учурда андай каражат Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жок. Мамлекет ошону качан бөлсө, ошону курууга даяр да. Азыркы учурда андай жок. Учурда суу каптоо коркунучун жоюу үчүн убактылуу дамба куруу иштери жүргүзүлүп жатат. Эскерте кетсек, Кара Дарыя суусунун жээгинде жаралган кооптуу жагдайлар буга чейин деле катталып келген. Бирок тиешелүү аракеттер көрүлгөнү менен көйгөйлүү маселелердин саны кыскарбай келет. Ал үчүн министрлик тиешелүү органдарды жеке ишкерлердин шагыл казуусуна каршы чара көрүүгө чакырат. Адилет Иманов, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Дагы эле суу маселесин айтабыз. Суу ташкындап зарыл делген жерлерди каптап кетип жатат. Кыргызстанда 653 айыл таза сууга муктаж боюнча калууда. Алардын басымдуу бөлүгү Жалал Абад, Ош жана Ысык көл облустарында жайгашкан. Көйгөйдү чечүү үчүн Дүйнөлүк банк 43 миллион долларды насыя аркылуу берүүдө. Бул каражатка жалпы 53 айыл өкмөт 2023 жылга чейин толук ичүүчү суу менен камсыздалат. Кененирээк Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева айтып берет. Быйыл өлкө боюнча 150 айыл толук кандуу таза суу менен камсыз болору күтүлүүдө. Анткени Дүйнөлүк банктан келген насыядан сырткары мамлекеттик казнадан жана гранттык акчалар бөлүнгөн. Буга Ош, Жалал Абад, Ысык көл жана Чүй облустарынын бир катар айылдары кирип, таза суу 2023 жылга чейин толук киргизилет. Акча каражат уже чечилген, ТОлор болсо иштелип чыгып атат, долбоордору. Ушу жылы башталасы 18 жылдан баштап 21 жылга чейин биз курулуш иштерин жүргүзөбүз.
Кыргызстандын 386 айылында совет мезгилинен бери таза суу түтүктөрү курулган эмес. Ал эми 269 айылда түтүктөр тартылып, бирок ичүүчү суу жеткирилбей калган. Мындан улам өкмөт калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн чет элдик гранттарды, насыяларды алууга аргасыз болууда. Дүйнөлүк банктын насыясы 38 жылга кайтарымдуу негизде берилет. Учурда куруу иштери жүрүп жатат. Азыр мына Караколжан Тоготой мына бүгүн эртең бүтөт. Ноокат районунун Кыргыз Ата айылында айыл өкмөтүндө 3 айылды камтыган долбоор ишке ашып, мына июль айылдарында бүтөт. Ошондой эле иш аракеттер мына Чүй облусунда ишке ашырылып атат. Мына Султанда июнь айында бүтөт, 9 айылды камтыган. Ошондой эле мына Панфилов районунда Курама айылдардын иште жүрүп атат. Парламент өкүлдөрү таза суу программасын ишке ашырууда коррупциялык схемалар күч алганына тынчсызданышууда. Анткени бөлүнгөн каражаттар ыксыз колдонулуп, бир катар долбоорлор ишке ашпай калган. Ошондуктан депутаттар мыйзамсыздыкка жол берген тиешелүү жетекчилерди жоопко тартууну жана бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдаланууну сунушташат. Өзгөн райондо Чолпон Ата шаарында биз качан ратификация кылып бергенбиз? Өзгөн шаарында. Канализация таза суу боюнча сиздер дагы эле жумушту аткарбай жүрөсүздөр. Анан кийин эмне үчүн кечигип атат десек, трансформация маселеси Өзгөн шаарында кармалып калды деп айттыңыздар, туурабы? Аны өкмөт жасаш керек. Өкмөт бул коллектив орган. Ошол маселени өкмөткө сиздер коюшуңуздар керек. Мамлекеттин туруктуу өнүктүрүү стратегиясына ылайык 2026 жылга чейин өлкөнүн бардык айылдары таза суу менен камсыз болуусу керек. Бирок президент аны 2023 жылга чейин бүтүрүү тапшырмасын берип, өкмөт эл аралык уюмдардын жардамы менен ушул багытта аракет жасап жатат. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Азыр эми баягы эле чек ара темасын улай, Баткендеги Чечме кыргыз-өзбек чек ара бекетин жаап салуу талабы коюлду. Буга акыркы жумада эле чек арада катталган 2 чатак себеп болду. 10 апрелде Сок анклавындагы Ширеш насостук станциясына Өзбекстан жарандары бастырып келип, жумушчуларды сабаган. Чек арада катталган чыр-чатактын чоо жайы жана эмне үчүн кадамжайлыктар Чечме бекетин жаап салуу талабын коюшууда. Феруза Аскарбек кызы билип келген. Азизжан Мансиров Баткендин Бозадыр айылындагы Ширеч насостук станциясында иштейт. Станция Өзбекстандын Шархават айылында жайгашкан. Ал күн сайын коңшу өлкөнүн аймагына каттоого мажбур. 2 күн мурун Азизжан дагы 2 кесиптеши менен чогуу күндөгүдөй өз иши менен алек болуп жатышкан. Түшкү саат 2 чамасында кокусунан Өзбекстандын 4 жараны бастырып келип, кыргызстандык жумушчулардан чыгып кетүүнү талап кылган. Ортодо жаңжал чыгып, Мансировдун башына таш тийген. Ошо эле замат милициялар алып келди, алдыма алып келди бирөөнү. Алып келип кечирим сура деди. Мен айттым, мен сени кечирбейм да, сени тиктебейм да деп өзбек милициялар алып келди. Биздин органдан полну барды, алардыкы ям келди да, чек аралары ям келди, бардыгы да келди. Жакшы азыр өкүлдөрү берип ататтар. Кыргызстандык жумушчуларды сабаган Өзбекстандын 4 жаранына кылмыш иши козголот. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Сок райондук прокуратурасынын өкүлдөрү Бозадыр айылында өткөн 2 тараптуу жолугушууда билдирди. Биздин жаранын башыга таш менен неме кылган жаран кармалып сурак алынып атат экен. Ошол боюнча ошого катуу чара көргүлө. Эгерде көрбөй муну тим эле коюп койсок, бул чыр-чатак токтобой калышы мүмкүн деген неме коюлду. Алар дагы мойнуга алышып туруп, болду биз чара көрөбүз деди. Өзбекстандын жарандарын жоопко тартуу менен эле чектелүү бозадырлыктарды канааттандырбайт. Алар мындай окуялар дагы кайталанаарын айтып, стратегиялык чечим кабыл алууну талап кылууда. Алардын пикиринде Кадамжайдын Бирлик айылындагы Чечме постун жаап салуу керек. Анткени Сок районундагылар Өзбекстанга Чечме аркылуу катташып, Бозадыр айылына көз карандысыз. Эгерде суу башы айыл өкмөтү аркылуу Баткен менен каттаса, анда бозадырлыктар да эле жолго көз каранды болуп калышат. Кадамжай менен каттайт. Биздин айылдын 3 арыгы суу башы айыл өкмөтүнүн 3 арыгы. Ошолордун территориясынан келет. Ошолордон арткан сууду биз ичебиз. Артпаса суу келбейт бизге. Мына кургап жатат көрүп атасыңар. Сокту. Бозадыр менен Баткен менен каттаса деген элдин азыр катуу талабы. Себеби эртең ушу Баткен менен каттатып койсо, бизге жаңга окшогон өнөрлөрүн кыла албайт да булар. Чечме өткөрмө бекетин жабуу мамлекеттер аралык маселе болгондуктан көйгөйдү башка жол менен чечүүнү 2 тарап сүйлөшүштү. Өзбекстандын Сок районундагы Ширеч насостук станциясын Кыргызстандын Согмент айылындагы Өзбекстандын суу насостук станциясына алмаштыруу жага каралды. Бул алмашуу жолу 2 тарапка тең оң жыйынтык берет дешет бийликтегилер. Маселенин ушундай чечилишине эл каршы болгон жок. Ошол делимитация демаркация комиссиясы да ошол жерде өткөндө полевой осмотрга келип кеткендер, жайында көрүп,
биздин сегмент айылында ошолордун дагы насостуу немелери бар. Ошолду алмаштырып жолдор менен уже предварительно мындай алдын алып чызылып неме кылган, бирок бекиле элек алчы. Кыргызстан-Өзбекстан чек арасы 1350 чакырым болсо, анын 85% аныкталган. Такталбаган 15%на Баткендин суу башы жана Кыштыт айыл өкмөттөрү кирет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Эми Тажикстан менен болгон чек ара тууралуу. Кошуналар Кыргызстан менен шарттуу чек ара сызык талаптарын сактабай жатат деп атабыз. Тагыраагы коңшу өлкөнүн чек арачылары белгиленген тосмону кесип өтүп, Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз кирген. Алар Тажикстандын атынан Баткендин Чоң Тала айылындагы жашоочуларга үйлөрүн бузуу талабын коюшкан. Эмне себептен кошуна өлкө чек арачылары мындай кадамга барышты? Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Мана тажиктин солдаттары келип, кыргыздар мантып үй салышса, вообще үйгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Шумкарбек Мажитов Тажикстан чек арачыларынын бастырып кирип, турагын бузуусун талап кылып жатканын тасмага тартып алган. Анын айтуусу боюнча мындай учур биринчи эмес. 4 жылдан бери үйү шарттуу чек ара сызыгына 300 метр жакын жайгашканын эскертип кетишет. Азыр Мажитовдон сырткары шарттуу чек ара сызыгына жакын жайгашкан 19 үй бар. Мисалы үчүн шаар бедарырза эмес, мисалы үчүн келип алып буз дейт, бир күн мананы салсам усталар менен. Буз мананы dedi. Buz taşta. Berge kimden surap saltasın? 200-300 metr emес, 2 kilometr нар жака сал деп Тажиктин солдаты мага ошентип айтты. Кыргызстандын аймагына тажик чек арачыларынын бастырып кирүүсү мыйзамга каршы келерин Баткен аймактык чек ара башкармалыгынан билдиришти. Кыргызстандын чек арачылары окуя болгон жерге барышканда коңшу өлкөнүн чек арачылары өз аймагына өтүп кетишкен. Кайра кайталанбашы үчүн аймактык чек ара башкармалыгы кошуна өлкөгө кат жөнөтүшкөн. Ошол тажик чек арачылардын биз жака келип биздин жаранын үйүнө киргени бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча Тажик Республикасынын чек арачыларына протест катыбызды дагы жибердик. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, жолугушуулар уюштурулду. Чоң Тала айылындагы Тажикстан менен чектеш аймагынан 130га жакын үй бүлөгө 2014-жылы жер тилкелери берилген. Чек араны эл менен бекемдөө максатында бөлүштүрүлгөн чектерге там салууга уруксат болгон эмес. Анткени Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы келишимге ылайык такталбаган аймактарга эки тараптен курулуш курууга тыюу салынган. Мындан улам жергиликтүүлөр чек араны тез арада тактоону суранышууда. Ustalarda alып келет, кичине башажым менен токто дейт, токтойбуз. Даан күчү туруп, даан майлы дейт, даан саласын. Шуну бүтүрө албайт азыр үйдүчү. Ушунчалык тургузгандан кийин башка жака кетиш үчүн даан дахат керек да ого. Ону ташап кетиш кыйын. Ого пул керек, ого неме керек, бюджет керек. Бизге эми бу жерде жашаш керек. Биз кетсек, даан улар келе берсе, ошо биз жылы өрөбүз да. Кыргызстанча өйдө карап жылы өрөбүз. Өткөндө Тажикстанга барып келди. Ушу жакында башталат. Муну башталбаса болбойт. Муну башташ керек, аягына чыгарыш керек. Ошондо гана ошо мындай кечегедей инциденттер болбойт. Ушундай чечилбеген жерлерде ушундай положение бар да өзү. Ош чечилбеген чечилелек жерлерге ушундай курулуш курушка мүмкүн эмес деп. Эми биз адам экенбиз да, бендечилик кылып куруп коюп атабыз да. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 673 чакырымды түзөт. Басымдуу бөлүгү такталбагандыктан чек арага жакын аймактарда түрдүү пикир келишпестиктер орун алып турат. Жыл башында Тажикстан чек араны бир тараптуу жапса, 3-апрель күнү эки өлкө жарандардын ортосунда таш атышуу катталган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Эми башка темалардан Жалал Абад мэриясы чабал иштеп жатат деп шаардык кеңештин депутаттары сындап чыгышты. Эл өкүлдөрүнүн бул тыягына 40 000 сомго отургузулган арчалардын кайра казылып алынганы себеп болууда. Ошол эле учурда жамгырга карабай жолдорго асфальт төшөлгөнү түрткө. Депутаттардын сынына кала бийлиги эмне деп жооп берет? Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында. Жалал Абад шаарындагы курулуш көчөсүндө 100% курулуш иштери бүтпөй жатып, көчөттөрдү эгүү мезгили өтүп кетет деген негизде бул жайга 160га жакын көчөттөр отурулган. Бирок мындай казуунун натыйжасында бул жердеги 40га жакын көчөттүн тамырлары ачылып калып, аларды кайрадан казып алышкан. Көчөттөрдүн тамырлары ачылып калганын 5-апрелде шаар кыдырган жергиликтүү кеңештин депутаттык комиссиясы көрүп, мэриянын кайдыгер иш алып барып жатканын сынга алган. Анткени курулуш жүрүп жаткан жерге отурулган ар бир көчөт казнадан каржыланып, 250 сомдон алынган. Мэриянын аткаруу бийлигинин алгылыктуу ба бирдиктүү бир иш чарасы болбогондуктан бүт элек жерге булар көчөттөрдү отуруп салышкан. Латок коюп аткан фирма мен тиги беттеги дөңчөлөрдү тегиздейт элем деп туруп, бардык көчөттү трактор менен сүрдүрүп салса дагы аныкы прав болот. Сөйдегенде ал бул жерде али эксплуатацияга берилет.
Жалал Абад мэриясы жогорудагы сындарды негизсиз деп атоодо. Анткени көчөттөр эгиле турган мезгилде курулуш бүтпөй калган. Бирок ошондо лотоктор үчүн жанына орун ташталган. Туура эмес техникасын коюп, чоң ковшасы менен биздин ошол жерге эгилген ошол дарактарга зыянын кичине келтирген. Можжевельниктерди кайра ордуна кели боюнча зыянды төлөп берүү боюнча биз аларга тапшырмаларды берип, алар өздөрү ошону көрүп туруп, кайра канча бузулган болсо ошону төлөп берүү боюнча моюнларын алышты. Шаардык кеңеш депутаттарынын сыны лотоктор менен эле бүтүп калбайт. Эл өкүлдөрүнүн жамалган жолдордун сапаты тынчсыздандырат. Анткени 1 майга чейин бүткөрүү тапшырмасынан улам жолдорду калыбына келтирүүнү тездетүү максатында жамырга карабай Ленин көчөсүндө асфальт басылган. Жаандын күнүнө карабастан, Газпром ишканасы Ленин көчөсүнө асфальт басып атат. Аткаруу бийлиги болсо аларды көзөмөлдөгөн ордуна кайра айткан адамдарды булар туура эмес айтышып атат. Баардыгы жакшы, жашоо жыргал деп өздөрүнчө эле бир жомокто жашап аткан түрдү көрсөткүзүп келишип атат. Булар асфальт баштайбыз деп алып келип алган экен, ачыктан караганда. Анан жамгыр жаап бериптир. Биз ошо күнү бизге кабар келди, биз барып ордуна жолугуп, токтоп турганбыз, биз келгиче алар какой-то бир азыраак бир аралыкты баса коюшкан экен. Бирок биз алар менен сүйлөштүк, бул жамгырда өзү басыш мүмкүн эмес. Ленин көчөсүндө болжолду 30 метр жерге жамгырда асфальт басылып, технологиясы сакталбаган. Эми шаар бийлиги ал жерде каздырып, тийиштүү мекемеге кайра жаматууну убада кылып жатат. Мындан сырткары калган баардык казылган жолдорда 1 майга чейин жамалып бүтөт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шаяр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Сулайман тоонун аянты белгиленди. Тоого текшелүү болгон 79 гектар жер өкмөттүн токтому менен мыйзамдуу бекитилип берилди. Ош шаардык мэриясында атайын комиссияда түзүлүп, алар Сулайман тоо аймагындагы мыйзамсыз курулуштарды аныкташат. Мындай жол менен тоонун аянтын 130 гектарга кеңейтүү пландалып жатат. Дээрлик 3 жылдык териштирүүдөн соң 79 гектар жер аянты Сулайман тоого тиешелүү деп табылды. Өкмөттүн 23 марттагы номер 149 токтому аянтты Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин карамагына бекитти. Эми аталган мекеме жерге толукээлик кылат. Негизинен изилдеп чыкканда 500дөн ашык мындай кыймылсыз пункттер ушул жерде жайгашкан. Алардын ичинен 63 объектиси мыйзамсыз болуп эсептелген. Алар жоопко тартылып, азыркы мезгилде 4 объект боюнча соттошуу жолу менен жүрөбүз. Сайыз мезгилинде тоонун аянты 134 гектар болгон. Андан кийин түрдүү курулуштарга уруксаат берилип, аянты кичирейип кеткен эле. Эми акырындык менен тоонун аянты кеңейтилүүдө. Айрым имараттар сүрдүрүлүп, аянт 5 гектарга кеңейтилди. Учурда дагы 12 мыйзамсыз деген курулуш иши сотко ашырылары күтүлүп жатат. Буга чейин же мэрия катталган маселе, же музейге катталган маселе, bundan keyin sot иштери дагы тез жүрөт. Себеби жердин ээси жок болгондуктан соттор көп мезгилде созулуп жүргөн да. Экотех инспекциянын өкүлдөрү болсо бир катар мыйзамсыз курулуштардын имараттарынын жетекчилерине да барып, талапка ылайык эскертүү беришти. Сулайман тоонун жанына салынган Ош Ордо кафеси жерге мыйзамсыз жайгашкандыгы айтылды. Ал эми Алмайда 3 тал кафелери, Белка дүкөнү, самсаканалардын жери мыйзамдуу болгону менен имарат 2 кабаттан курулган. Адистердин айтымында тоону тосо турган бийик кабаттарды салганга уруксаат жок. Бул 2 этаж эмес. Бирок азыр эми аркасына чыгып өзүңөр карайсыңар, ошол олордун крышасы менен биздин крыша бирдей эле да. Ошолордун үйү мененчи. Если ошол биз 1 этаж алсак, биздин үстүбүзгө олор чыгып кетет эле да. Азыр эки артыбызда үйлөрчү. Ошолордун үйү менен бирдей кылдык, ошол 2 этаж көрүнүп калды астынан. Өкмөттүн экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлдөрү Ош шаарынын мэриясы жана тиешелүү тараптар менен биргеликте жыйын курушту. Анда Сулайман тоо айланасындагы мыйзамсыз курулуштарды толугу менен жок кылуу боюнча комиссия түзүлдү. Эми да азыр мына ушул токтом негизинде азыр комиссия түзүлөт. Кайра эле ошол тиешелүү мекеме ишканалардан комиссия түзүлүп, жеринде дагы иликтөө иштерин жүргүзүп, өзүнүн корутундун чыгарат. Эми түзүлгөн комиссия Сулайман тоо айланасындагы көрксүз курулган имараттар боюнча да иш алып барышат. Аны менен катар тоого коюлган уюлдук түйүндөрдүн байланыш мунарасында алууну пландап жатышат. Бегимай Асанова, Чынарбек Алипбеков, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак.
Ош шаарына ипотекалык үйлөр курулат. Курулушка мурда ипотекага берилген үйлөрдүн баштапкы төлөмүнөн түшкөн каражаттар бар. Учурда 10 кабаттуу үйдөн экөөнү курууга тиешелүү тараптардын уруксат алынды. Бирок азырынча жер тилкелери чечиле элек. Буга кошо үстөк пайыздан түшкөн акчаны иштетүүгө бюджеттик кодекс жол бербей турат. 150 батирге ылайыкташтырылган үй тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Учурда Ош шаарында турак жайга муктаж 6000ден ашуун адам бар. Адистердин айтымдарында үй сурап кайрылбаган жарандардын саны расмий катталгандан алда канча көп. Ал эми муниципалдык ипотекалык үй алуу үчүн арыз таштагандар 100дөн ашкан. Көрсөткүч турак жайга муктаждык жогорку экендигин билдирет. Мэрия тарабынан берилип жаткан үйлөрдөн бериңиздер деген адамдын саны көбөйгөн. Бирок бизде квартиранын саны чектелүү болчу. Биз бүгүнкү күндө 390 квартираны шаар калкына сунуштап бердик. Ал эми биз ошол 390 квартираны сунуштап баштаган учурда же баштап бүтүп калгандан кийин ошол шаардын үйлөрүнөн алам деген адамдардын документ тапшыруусу көбөйдү. Бул бүгүнкү күндө 100дөн ашып калды. Шаардыктардын турак жайга болгон муктаждыктарын жоюу үчүн быйыл 2 көп кабаттуу үй курулганы жатат. Курулуш буга чейин берилген ипотекалык батирлердин баштапкы төлөмүнөн түшкөн 170 миллион сом менен башталат. Бүткөрүлүшү ай сайын түшкөн төлөмдөрдүн эсебинен болот. Деген менен ипотекалык программада 6% үстөк коммерциялык кызыкчылык катары эсептелип, ал акчага үй баштоого мэрияда азыр укук жок. Бул бюджеттик кодекске каршы келет. Буга чейин биз капиталдык бурулуш башкармалыгына, архитектурага, госрегистрге бардыгына буйрук берилген, жерди аныкталган, ошо курулуш шарттары аныкталып атат, ошо экспертизадан проекттерин даяр болуп атат азыркы күндө. Бирок акча каражат маселесин иштеттүү, мыйзамдуу талаага салыш үчүн ошол фонд түзүлдү. Ана бизде акыркы шаар кеңеш депутаттар өткөн сессиясында бизге макулдук берилди. Мындан улам жергиликтүү бийлик турак жай курулушун өнүктүрүү фондунун жобосун иштеп чыккан. Шаардык кеңеш аны бекитип берип, азыр ишке ашыруу жараяны жүрүп жатат. Фондду түзүү толук аяктагандан соң гана банкта чогулган акчаны мыйзамдуу иштетүүгө мүмкүнчүлүк жаралып, курулуш башталат. Бардык прокуратура башка немелер менен келишип, макулдашып, анан кийин буну бир өзүнчө бир фонд түзүп, муниципальный фонд түзүп, баягы ошол кантип пайдаланууга болот, ошол боюнча кечеги сессияда токтом чыгарылды. Эми будан бияка Кудай буйруса ошол ипотекадан түшкөн акчалар эми иштетилип баштайт ошол фонд аркылуу. Акча маселеси чечилсе эле курулуш дароо башталып калбайт. 2 үйдүн бирине жер даяр эмес. Биринчиси Тилеке Баатыр көчөсүнө курулат деп бекитилсе, Райымбеков көчөсүнө түшөт делгени анык болбой турат. Ош шаарында азыр биз муниципалдык менчикке тиешелүү жерлерди сунуштаганбыз. Акбуран бойда Тилеке Баатыр көчөсүндө, Райымбеков көчөсүндө, Анар кичи районунда ошол биз багы. Себеби ошол жердин баасы дагы үйдүн багы квадрат метр баасына отношениясы бар. Ошон үчүн багы канча жер арзаныраак чөтө турган болсо, ошол арзаныраак болуп, үйдүн немеси себестөөсү арзан болуш үчүн жерди арзаныраак турушубуз керек. 10 кабаттуу 150 батирден турган курулуш бүткөрүлсө, бул ирет бюджеттик кызматкерлерге гана эмес, төлөөгө шарты бар үйгө муктаждарга да берилет. Азырынча мурдагыдай эле 6% үстөк менен 12 жылга берилет деп пландалган. Алдыда жергиликтүү бийлик ипотекалык үйлөрдөн түшкөн каражатка дагы үй курууну улантат. Муну менен шаардыктардын турак жайга болгон муктаждыктарын жоюуну көздөшөрүн билдирет. Айдай Биделбек кызы, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.